Арыңыздар урматтуу менин каналымдагы көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Дагы азыр дүйнөлүк инфляция болгону жатат. Bloomberg, Standard and Poor's жана башка рейтинг берүүчү агенттиктер 0,3-дөн 2-ге чейин пайызга чейин Америка Кошмо Штаттарынын инфляциясы көтөрүлөт деген ошо божомолдоолорду берүүдө. Ал божомолдоолорго албетте негизи бар. Бул деген көбүнчө ошо пошлиналарды көтөргөнүн эсебинен болуп атат. Биринчиден, америкалык ошо жашоочуларга, жарандарына бүт товарлар кымбаттайт. Эң кеминде дегенде 9-8%. Албетте, дүйнө жүзү боюнча дагы кээ бир товарлар кымбаттайт. Мисалы үчүн Америка Штаттарынан келген товарлар Кытайга барса, ошол эле айфондор түзмө-түз Америкадан жасалса, бирок айфондордун көбү Кытайда жасалат. Ошо 34% пошлина менен камтылат. Ошондо дүйнө жүзүндө дагы инфляцияны, ошо пандемия, эпидемия бүтүп, аяктагы инфляция токтоп, эми дагы жаңы инфляцияны ушул дүйнө жүзү баягы көтөргөн атат да. Бул жаңы инфляциянын кайра булагы, кайра Америка Кошмо Штаттары, кайра Трамп. Биринчи пандемияда Дональд Трамп баягы вертолеттук же тик учактык каржыны тараткан. Ушу пандемия башталып келатканда дал ушу Байден утуп алганда ошону уланткан. Трамп кезинде $1000 ар бир үй бүлөгө берилген ошо Америка Штаттарында. Бул деген резервдик системада кошумча долларларды басып чыгарып, элге таратып ийүү нерсеси болгон. Ошол дүйнөлүк инфляцияны жөн эле баягы ат чапкандай эле бир жотоло чаптырды жана ошо аябай катуу кымбатчылыкка алып келди дүйнө жүзүндө. Мисалы үчүн биздин ошо басылмалар жазып атат, акыркы 3 жылдын ичинде ошо пандемиядан кийин 57%, мисалы үчүн Кыргызстанда баалар көтөрүлдү да. 47-57%. Дүйнө жүзү боюнча дагы ошондой көтөрүүлөр болду да, бир топ. Эми кайра Дональд Трамп Байденди утуп, кайра ошо бийликке келип, кайра ошол инфляцияны пошлина аркылуу көтөрүп атат. Эми баягы экономисттер, серепчилер ойлоп баштады да, могул Дональд Трампты ким пошлинаны көтөр деп үйрөттү деп. Анан казыпса, Питер Наварро деген ошол Джаред Кушнер ошо Трамптын күйөө баласы аябай акылдуу адам, бирок азыр акылдуу экенине дагы күмөн санаса болот. Балким мен бирдемке билбейм, сиздер экөөбүз бирдемке билбейбиз, балким алар чын эле өтө акылдуу, анан чоң стратегияны ишке ашырып жаткандыр. Бирок мен бир сөзгө ишенем, ошо Пелевин деген орустардын жазуучусу, мурунку ФСБ, КГБнын ошо кызматкери айткандай, дүйнө жүзүн масондук ложа башкарбайт да, мындай сыр ложа башкарбайт дүйнөнү. Мындай орусча айтканда, миром правит не тайная ложа, а явная ложа. Дүйнөнү мындай жашыруун топ эмес, ачык эле жиндилик башкарат деген сөз бар да. Ошол нерсе мен деген кошулат элем ушуга. Анткени ошо Джаред Кушнер Трампка ошо Питер Наваррону аябай рекомендация кылып китебин бериптир. Питер Наварро бир китеп жазыптыр. Ал китеп ошо аталышы баягы Кытай аркылуу өлүм деген китеп экен, Death by China деген. Ал китепте ошо Наварро айтып атат да, эгерде азыр Кытайдын баягы товарлар өндүрүшүнө биз 30-40% Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы көз каранды. Эгерде ошолордун баягы товарларын жеп, ичип, кийип, колдонуп жүрө берсек, анда Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы өлөт, анда биздин өлкө өлөт. Ал өлкө өлбөш үчүн биз деген ички өндүрүштү аябай көтөрүшүбүз керек. Ички өндүрүштү оңой көтөргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн баарын күчкө салып, кыйнап, кыстап, баарына мындай пошлиналарды көтөрүп, элди ушундай мажбур кылыш керек деген ушундай ойлорду айткан да. Анан өзүнүн ойлорунда ал деген бир студент бала же болбосо экономист, жаш экономистке көп мындай сөз айткан, анын сөздөрүн келтирген, цитата кылып. Ал деген Рон Вара деп атаган да, ошол жаш экономист. Анан ошо жаш экономист эң акылдуу, эң укмуш деп айткан да. Бирок баягы дүйнөлүк коомчулук жана Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги ошо серепчилер ошо Рон Вараны издеп көрүшүптүр. Издеп көрсө, ошол Рон Вара деген киши дүйнө жүзүндө жок экен да. Ушундай киши жок деп эсептелинет. Бул деген Питер Наварродан сурашса, чын эле жокпу ошол студент деп сурашса, чын ачыкка чыкты. Бул деген жөн эле баягы мындай адабий кандайдыр бир чыгарма жазганда, мындай адабий тазасынан ойлоп табылган адам экен да, ушундай нерсе чыгып атат. Ал тастыкталып атат. Ошол боюнча дагы Америка Штаттарында скандал болуп атат жана бул нерсе
ошо Америка Кошмо Штаттарынын азыркы бийлиги эмне болуп кеткен деген суроолор жаратып атат да. Булар деген өлкөнүн экономикасы дүйнөдө жок болгон баланын идеяларына таянып мындай жанчып атышат да. Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн экономикасынан, дүйнөнүн экономикасынан, анткени эң бичекти резервдик валюта Америка доллары деп эсептелинет. Ошол Рон Вара бул жомок да, бул деген жомок персонаж да, мындай айтканда каарман. Бул киши эч качан болгон эмес, бул киши эч кандай диссертацияны жактаган эмес, акылдуу адамдар менен салгылашып, алардын баягы акылынан үйрөнүп, алар менен сынашып, анан кандайдыр бир идеяларын баарына тастыктаган эмес адам. Питер Навара дагы өзү анчалык жакшы экономист эмес, анын академиялык иштери жок да. Анын мисалы үчүн дүйнөлүк экономикалык коомчулук колун кармап, сен азаматсың, мен сага Нобель сыйлыгы тим эле бапестейбиз деген сөздөр дагы эч ким айткан жок. Анын дагы баягы илимий андай басылмалары, макалалары аз да дүйнө жүзүндө. Анан ошого 2011 жылы мындай жөндөн жөн мындай кээ бир экономикалык басылмаларга таянып жазган китеби Кытай аркылуу өлү Death by China. Ошого Рон Вараны цитата кылгандыгы бул деген чынын айтканда мындай жөн эле адабият да, көркөм адабият. Анан ошол көркөм адабиятка эгерде чын эле Трамптын командасы таянып ушул дүйнө жүзүнө азыркы мындай титиретүүлөрдү, ушу пошлиналарды киргизип атса, анда иш чатак болчудай да. Ушундай нерсе ачыкка чыгып атат. Эми бул эмнеге алып келиши ыктымал да. Албетте тарифтер эч качан Америка Кошмо Штаттарына, башка өлкөлөргө эч качан жардам берген эмес, экономикасын өрчүткөн эмес. Дал ошондой эле мисалы тарифтерди бериш үчүн мындай баарына мындай кыйнаш үчүн, өз ички базарды кыйнаш үчүн жок дегенде кандайдыр бир моноресурс керек да. Мисалы үчүн ошо Орусияда, Венесуэлада, Аравияда нефть бар да. Ошол нефтке Америка Кошмо Штаттары башка дүйнө көз каранды. Ошондуктан бул моноресурс менен, монополиялык ресурс менен бул да көтөрүлөт. Ошондо таш пошлиналарды киргизсе, баары нефть алат, газ алат, баары бир акчасын төлөшөт да. А эгерде диверсификацияланган, бөлүнгөн мындай көп тармактуу экономика болсо, ага пошлина бир гана кедерги тийгизет. Анткени дүйнө жүзүндө ошо бир ручканы жасасак, бир кичинекей ошо каламды жасасак, ошол каламды материалдарын өндүргөнгө жана жыйнап бергенге 12-17 өлкө катышат кеминде дегенде, орточо алганда 25 өлкө катышат. Бир жеринен пластмассасын жасайт, бир жеринен жез жасайт, бир жеринен ошол сыя боёгун жасайт, бир жеринен ичиндеги темир ошо пружина механизмдерин жасашат да. Бир жерде ошол эмгек арзаныраак, бир жерде логистика арзаныраак, жана башка дегенде. Ошонун баары жыйналып келип туруп, анан бир каламды чыгарат да, бир фабрика. Кеминде деген 17 өлкөнүн ресурстары менен. Аны эгерде ошол 17 өлкө бири-бирине пошлиналарды киргизсе, азыркы дүйнөдөгүдөй болуп атканда, ошол 15 сомдук калам 150 сом болуп кетет бир четинен, экинчи четинен. Ошондой баалар эмне кылат? Бул дүйнө жүзүн баарын кедей кылат, акчалардын кунун кетирет да, акчалардын ошо кутун кетирет да, өлкөлөрдүн кутун кетирет. Бул кедейленет адамдар, анткени акча бул ишеним, жөн эле ишеним да, бунун аркасынан эчтеке деле жок, бул жөн эле кагаз же болбосо сан. Эгерде ошол ишеним бузулса, Трамп бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө ошол ишенимди бузуп атат да. Анда аябай жапырт кымбатчылык кайра дүйнө жүзүн каптайт дагы, жапырт кризистер каптайт да. Ушул нерсе албетте өкүнүчтүү. Мен үчүн эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнү ушу такыр мындай ойлонуп табылган, асмандан алынган экономисттерди же болбосо кандайдыр бир авторитеттерди сөзүн келтирип эле ошондоп анан дүйнө жүзүнө белгилүү болуп, акча таап, дүйнө жүзүн аңтарса болобу? Ушул суроо мага аябай бекем мындай тынчсыздандырып койду да. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Албетте ушундай дүйнө кымбатчылык болуп атканда кимдер гана утат? Бир гана ушул ишкерлер утат, өндүрүшчүлөр жана ошо баягы алып сатуучулар да. Ошондуктан ал нерсеге, ушу инфляцияга, глобалдык инфляцияга туруштук бериш үчүн өздүк ишканаларды ачыш керек да. Баары бир баягы кандайдыр бир бизнес ачыш керек. Ошол бизнести ачыш үчүн аны бизнес план керек. Ал бизнес пландын баштапкы мындай кадамдарын түшүнүү үчүн ушул QR код аркылуу бизнес пландоо курсун өтсөңөр болот. Катталсаңар өтсөңөр болот да. Силер катталсаңар силерге кат келет. Ошол катта кандай инструкция болот да, эмне кылыш керек экен. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө ошо пикириңерди комментарийлерге жазгылачы. Ушундай дагы болобу? Ушул дагы нерсе ушундай боло береби дүйнө жүзүндө? Ушундай жомок экономисттерди алып туруп, ушу дүйнөлүк эл аралык
экономикалык жана геосаясаттык иш аракеттерди алып баруу. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.